Мажит Каримов «Туугандар». Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Экинчи бөлүм. Кошбол апа. Ушул болду. Биз экинчи Башарат эжемдикине барбай койдук. Ар кимибиз аны унутууга, эстен чыгарууга аракеттендик. Ушинткиле деп бизге эч ким деле айткан жок. Тек гана жүрөгүбүз сууду, мээримибиз кетти, көңүлүбүз калды. Эми жолдогу көргөн билгенимди айтып берейин. Биз Шыбак Бел Ак адырынын орто чейинине келип дем алып отурабыз. Лайла эжем ордунан туруп бизден оо чорок басты. Менин көзүм илинип кеткен экен. Бир маалда эле эжем чаңырып чуркап келди. Апамды кучактап ыйлап жиберди. Өпкөсү көп улутунат. Өзүн өзү токтото албай өңгүрөйт. Эмне болду кагылайын? Жанымды чабайын. Жүрөгүң чыгып калбагай эле, келчи көтөрүп коеюн. Апам коркуп, өң алдан кетип титирей түштү. Бир нерсе көрдүңбү? Эмне унчукпайсың? Сүйлөчү. Тиги жерде, тигинде. Эжем андан ары уланта албай өкүрүп жиберди. Кудай-ай, токточу, өзүңдү басчы. Коркпо, мен турам го. Тыныбек каралдым. Караанын эркеги эмеспи? Эжеңди сооротчу. Мен эжемдин колунан кармадым. Анткени менен өзүм да коркуп жатам. Тигинде өлүк жатат. Өлүк? Апам оозун ачып, кирпик какпай туруп калды. Каерде? Деди апам. Коркпо. Өлүктөн да коркобу? Жырткыч болсо башка кеп жеп коет дегидей. Кана мен азыр көрүп келейинчи. Балким бизге окшогон шордуудур. Жөн эле ачкадан алсырап, эсинен танып жаткандыр. Апам ошол жака карай басты. Артынан мен да ээрчип алдым. Капырай, көзүң жамандыкты көрбөсүн. Бир аял баласын эмизип жаткан бойдон суукка так катып калыптыр. Анын чачтары кар үстүндө жайылган. Жүрөгүм шуудей түштү. Апа, айланайын, деди апам мени кучактап. Жүргүлө, бул жерден кетеличи. Күн кызарып батып баратат. Дагы бир 3-4 адырды ашсак, Акман айылына жетмекпиз. Чарчаганыбызды да, ачкалыгыбызды да сезбей жортуп баратабыз. Айылга түн киргенде келдик. Биринчи эле жолуккан үйгө баш бактык. Жок дешпеди. Көп балалуу бүлө экен. 5-6 бала чечинишпей эле кемегенин жанында буттарын узатып уктап жатышат. Үй ээси орто жашап калган аял. Эми гана жатууга камданып жаткан өңдүү. Бизге карандай кайнак суу да бере албады. Ага деле ыраазыбыз. Чарчап, кирпигибизге сүйөнүп араң турган жаныбыз, жамбашыбыз жерге тиер менен уйкуга кеттик. Эртең менен эрте туруп жолго чыктык. Мындай узай бергенде, апа, деди Лайла эжем, жүгөрүнү кууруп алсак болмок тигилердин казанына. Деги ошону карап көрөлүчү, түшүп калбасын. Апам таңылчакты жерге коюп, жууркандын ичине колун салып издеди. Жок, жипти чечти, таппады. Жатаар маалда бар эле көргөм, деди эжем бышактап. Анда жаткан жерибизди алып коюшуптур. Мен чындап эле ыйлап жибердим. Апам мени соорото албай алдастады. Ырысыбыз түгөнгөнсүп, ындыныбыз өчтү. Ишенгенибиз, байлыгыбыз ушул бир табак жүгөрү болчу. Алдыбызда дагы 2 күндүк жол. Кечээ чийкеле ойдон жеп албай эмне болдук? Лайла эжем өксүдү. Чыдагыла, балдарым. Кайда болбосо көтөргөн жуурканыбызды жей турган бир нерсеге айырбаштайбыз, дейди апам эмне кылаарын билбей шашып. Силер ушундай отуруп тургулачы. Мен тиги үйгө кирип сүйлөшүп чыгайын. Ал жакта бир нерсе өңдү окшойт. Апам көңүлдүү кайтты. Жууркансыз калдык эми, деп ойлодум, көз жашымды сүртүп. Мурда ким алат эле буларды деп көңүлдөнгөн жок элем. Не, бөлүп жегиле. Апам бүтүн нанды эжеме сунду. Ал нанды ушатып четинен ооз тийди. Сындыр, жарымы болот бизге, деди эжем апама ийилип. Жок, жей бергиле, мен тияктан жедим. Бул сөздүн чын же калп экенин ким билсин, айтоор апам албай койду. Асылсак да нандан бир тиштебей койду. Өзөк жалгап алдык. Кайрадан карды качыратып илеңдей бастык. Күн чоң шашке болгондо Бы айылына жеттик. Анын ары жагында биз үчүн эң коркунучтуу, жүрөк үшүн алган тентек сай жатат. Аппак болуп чар тарабынан муз каптаган.
айнек сымал жалтырайт. Эми ушул муз үстү менен жылабыз. Бул жака келе жатканда жаратканга кечен ирет сыйынып, кокуйлап жүрүп араң өткөнбүз. Жар боюна келип отурдук. Күндүн алсыз нуру карды чагылтып, көздү уялтат. Тизелерим калтырайт, ичим ачышат, көздөрүм тунарат. Нан болсо жеп отурат элем, деймин өз оюмда кыялдана. Жүгөрүнү, бадыракты эстейм. Апам ойлуу, алысты телмире тиктейт. Биздин айыл ушул сайдын ары жагында. Лайли, деди апам каргылданган үнү менен. Иш жылытып алсак кантет? Тыныбек тоңуп калат, карачы. Бетинин түгү чыгып, көгөрүп болбой баратат. Жүргүлө чайканага. Карандай болсо да бир пияладан чай ичели. Эжем баш ийкеди. Биз жыгач тамга кирдик. Ичи жылуу, жаным жаяла түштү. Кире бериштеги секичеге кысылышып отурдук. Анткени үстүбүздөгү кийимдерибизден тартындык. Анын үстүнө аябай үшүгөндүктөн бүжүрөйүп, чачтарыбыз үрпөйүп, манжалар эпке келбей бүткөн боюбуз жыгачтай катып калган. Чайкананын ичинде эл көп деле эмес. Төр жакта 3 адам отурат. Баары тең карылар. Биздин жаныбызга жаш бала чуркап келди. Памилби, ак чайбы? Бир памил. Канча нан? Апам унчукпай калды. Эжем тетири карады. Мен аларды телмире жалына тиктейм. Көбүрөөк айтса экен. Жок, чай эле ичебиз. Ананчы? Дедим чыдабай. Апам үндөбөй эжемди карады. Экөө менден бир сыр жашыргандай. Чай ичип отуралы, анан. Апам жошуткан болду. Нан жегим келет. Тынч, деди эжем мени кагып. Нанды бекер бермек беле, акча жок. Апам эми жеңилдене түшкөнсүдө, оор дем алды. Уулум, чыда. Сен азамат баласың го. Сабырдын түбү сары алтын дейт. Акыры нанга да тоебуз. Унчукпадым. Чай келди, ичип отурдук. Биз чайканадан чыктык. Апам менин көңүлүмдү көтөрүүгө далалат кылып, аны муну сүйлөп баратат. Жомок айтып берейинби, балдарым? Деп калды капысынан эле. Мен мурда апамдын жомок айтканын уккан эмесмин. Мейли, дедик эжем экөөбүз тең ынанып. Илгери бир куш болуптур. Анын 40 балапаны бар экен. Жаз аяктап, күз келип, суук түшөр мезгилде жер которуу үчүн жылуу жерге карай 40 балапанын ээрчитип алып жөнөйт. Учуп кете беришет. Нечен дарыялардан, деңиздерден, көлдөрдөн, тоо таштардан өтөт. Ач болот, ток болот, акыры чарчайт, чалыгат. Канаттарын сермей албай учуп баратып үргүлөшөт. Ошого карабай уча беришет. Балапандары чырылдашып, дем алалы апа деп ыйлашат. Чыдагыла балдарым. Бизге эс алууга болбойт. Биз учкан бойдон жашай турган жерибизге жетишибиз керек. Чыдагыла, дейт энеси. Балапандары буга көнбөй ыйлашып, апасынын тынчын ала беришет. Дем алалычы апа. Чарчадык, уйкубуз келди. Апасы айласы келип конууга ылайыктуу жер издейт. Бирок ал табылбайт. Айлана чөл, мейкин тала. Кете беришет. Балапандары дагы ыйлашат. Апа, чарчадык. Ушул учурда алыстан бир түп дарактын карааны дүпүйүп көрүнөт. Куш балапандарын ээрчитип ошол жакка карай сызат. Барса, дарактын бардык бутактарына кыл тузак коюлуптур. Куш көп ойлонуп турбастан балапандарын бир-бирден тузагы жок бутактарга кондурат. Акырында өзү чарчайт. Көздөрү тунжурап, алы кетип, шайы ооп шашып калат. Тузаксыз бутактарды издейт, таппай кыйналат. Ошентип жатып тузагы бар шакка кантип конуп алганын өзү да сезбей калат. Балапандары эчак уйкуга кечкен. Эне тузакты чокуп чечүүгө аракеттенет. 3 күн, 3 түн тынымсыз алпурушат. Болбойт, алдан кетип, бир аз уктап алайынчы деп көзүн жумат. Таңга жуук тузак салган адам келип, куштарга таш ыргытып тобун бузат. 40 балапандын баары эсен соо кыл тузакка илинбей көккө көтөрүлөт. Конгон ордунан жыла албай бир гана энеси калат. Апам унчукпай калды. Анан эмне болот? Дейдим куштардын энесине боорум ачып. Колго түштү да балам деп өз өмүрүн кыйды эне. Биз көпкө дейре үн катпадык. Баардык азап тозок унутулду. Бүткүл ой пикирим жомоктун окуясы менен кошо жуурулуп, көккө учуп жүрдү. Күн кечтеп калган. Муз астындагы суу шылдырап, агып жаткан добуш угулат.
түлкүбү же итпи, айтор кандайдыр бир аркы терке кеткен жырткыч хайвандардын издери жүрөт. Айлана тым-тырс, ээн. Үчөөбүздөн башка эч ким жок. Алдыда жол баштаган апам кар кызыл ашыктан келет. Этият болгула, күрткүгө түшүп кетпегиле дейт апам чебелектеп. Менин изимден чыкпагыла, Тыныбектин колунан кармап алайлы. Бир окумда апам жыгылып түштү. Бизден бир топ узап кеткен экен. Жеткенче бир-эки жолу катуу үн чыгарды. Күрткүгө түшүп кетиптир. Белчесине чейин сууга батып, эки колу менен муздак кырынан бекем кармап туруптур. Лайли, тарт колумдан, болбот. Биз оолу эмне кыларыбызды билбей музду айланып чаңыра бердик. Апа, башка сөз оозубузга келбеди. Колумдан тарткыла. Кантип колдон тартууну билбей дагы эле чебелектейбиз. Корккондо добушуң деле чыкпай, көздөн жаш да акпай калат белем. Акыры эжем чөгүлөй калып, кош колун сунду. Тыныбек, деди ал мага, белимден карма, ылдый түшүп баратам. Көпкө бараландык. Эптеп чыгарып алдык. Уф, деди апам эсин жыйнап. Кудай бир сактады да. Кайрадан жол. Сай четине жетүүгө аз калдык. Дүпүйү айыл көрүнөт. Иттердин үнү угулат. Атүгүл морлордон чыккан боз түтүн ийри буйру болуп көккө көтөрүлүп баратат. Жылуу үй, кемеге көз алдыма келди. Кыялым алда кайда алып учту. Үйүбүздү эстейм. Туулган жерим Тулганы, анын көчөлөрүн, жол катар эгилген мырза теректерди көз алдыма келтирем. Ал кезде согуш баштала элек. Ар күнү кечинде биздикине кошуналарыбыз чогулат. Атам аларга ырдап, комуз чертип, көңүлүн ачат. Ал үйдө жок болуп калганда мени ортого отургузуп алышып, ры тамгасы келе турган сөздөрдү айткызат. Карга дечи, кыроо де, ээр, сенин тилиң качан чыгат? Уялып апама карайм. Болдучу, баламды кыйнабай, дейт апам күлүп. Ыйлап жибербесин, дейт арадан дагы бирөө. Уйкусу да келип калды. Жаткырып койгула, алар тарап кетишет. Эртеси атам үйдө жок болуп калса эле тынчсыздана берем. Жанагылар дагы келип, мени мазамды ала беришин каалабайм. Атам келдиби? Эмнеге кеч калат күндө эле? Анын өзүнөн сура, дейт апам булк этип. Мен аны деле билем. Жайында пахта талаасында суу коет. Кышында малчылардын сарайын тазалашып, малын сугарып, чөбүн салышат. Иттердин арсылдап үргөнүнөн улам оюм бөлүнүп кетти. Айылга жетип келиптирбиз. Күн кечтеп калган. Бу кайсы жер, апа? Моңгол кыштагы. Биз көчөнүн аяк чениндеги бир үйгө келип токтодук. Үй жолдун оң тарабында, дөңдүн үстүндө экен. Коргону бар. Тамдын үстүнө жүгөрү пая жайылган. Колунда малы бар адам окшойт. Чоң дарбазасынын сыртындагы темир туткадан кармап шыңгыраттык. Жооп болбоду. Анан апам мен мурда укпаган бейтааныш атты айтып чакыра баштады. Алтынай, о Алтынай. Таанышпы, деди эжем апамды таң кала карап. Унчукпа, кийин айтып берем, деди апам кабагын бүркөп. Үйдөн узун бойлуу, чапжак, жашы апам курактуу кара тору аял чыкты. Ал бизге таң кала карап калды. Көпкө чейин көзүн албады бизден. Ыманы ысык аял экен. Жүзүнөн боорукерликти, мээримдүүлүктү сездим. Кайдадыр көргөнсүдүм. Өңү жылуу учурайт. Баса, Нияздардын үйүнөн жолуктургам. Келгиле, үйгө киргиле, деди ал жер карап. Кирдик. Таңылчактарыбызды босоого коюп, чечинип ичкери бастык. Бул үйгө сандал орнотулуптур. Ага буттарын салып катар отурган балдарды көрдүм. Баары майда, чоңу мең теңдүү. Биз сандалга апам отко жакындады. Суу болгон кийимдерин кургатып албаса, эртең эмне кылат? Кемеге жактан ундун жыты келди. Казандан булоо чыгып, кайнап жатат. Жарма, дедим көрбөй эле. Үй ээси эмнегедир апама тик карабай, үн катпастан кызматын кыла берди. Апам да ошентти. Мурдатан тааныш болсо эмне үчүн ал абал сурашпайт, деп ойлойм өз ичимден. Анан тез эле бул ой эсимден чыгып, көздөрүм үргүлөй баштады. Бир кеседен суюк жарма ичтик. Отурган жерден козголбой уйкуга кеттик. Эртеси жолдо кетип жатып, эжем апамдан дагы сурады. Булар ким? Бирөө да. Аны эмне кыласың сурап, деп жактырбай кагып жиберди апам. Мен бул эжемди Нияздардыкынан көргөнмүн, дедим ортодон чыгып.
Нышан жеңе Моңолго барам деп эле калчу эле көрсө ушулардыкына келет экен да. Алардын тууганы турбайбы? Лайла эжем сыр түйүнүнө эми түшүнгөнсүп көңүлү жайлана түштү. Ал эми мага дагы бир нерсе жетишпей жаткансып туюлду. Апам кандайдыр бир жашыруун сырды айтпай ичине катып тургансыйт. Бирок бул жөнүндө апамдан экинчи жолу сурабадык. Эгерде Тулгага келгенден кийин биздин аталаш тууганыбыз Кара Чач эже бизден жолдо кимдердикинде түнөп, кимдер менен жолугушканыбызды сурабаган болсо, бул сырды билбей да калат элек. Лайли эжем ага Ак Башка кантип барганыбыздан баштап, жолдо көргөндөрүбүздүн баарын айтып келип, Моңолдо Алтынай деген аялдын үйүнө жаттык деп сөзүн бүтүрдү. Кара Чач эжем кош колдоп бетин басты. Ай, шорум, койчу, ырас. Алтынай атаңдын мурдагы биринчи аялы болгон. Азыркы күйөөсү Нияздын тайкеси. Таа жеңем апам да айтып жатат. Буларды билип туруп кантип барды экен аныкына? Катылуу сыр түйүнүнө эми жеттик. Лайла эжем кулагына чейин кызарып чыкты. Мен жер карап, Ниязды ойлодум. Ошондон кийин ал баланы көргөн сайын Кара Чач эжемдин айткандарын эстөөчү болдум. Бир жумадан кийин Айниса аттуу жалгыз жашоочу жесир аялдын үйүнө көчтүк. Далайга жетчү жегилик данды Кара Чач эжем берди. Сандалын да кошо карматты. Үй суук, дубалдарынан нын чыгып турат. Адеп киргенде тооканага окшогон жытпур этти. Бөлмөнүн орто ченин казып, сандалды орноттук. Эми ага чок салууга отун жок. Эжем экөөбүз тизеге чыккан карды кечип, куура издейбиз. Же ал колго илинсе, баарын кар басып калган. Күндөр өтүп жатты. Дан түгөндү. Суук кайта элек. Апам ооруп тура албайт. Бүткөн бою ысып күйүп жөөлүйт. Түнкүсүн кезектешип башында отурабыз. Жолдо буттарын үшүк алып кеткен белем, манжалары бүт үзүлүп түшүп калды. Бара-бара денеси шишип, терисине батпай кетти. Дем ала албай кыйналды. Бир күнү Кара Чач эжем келди да биздин бул абалды көрүп капа болду. Ачуусу менен апама катуу тийди. Ушунун баарына өзүң күнөөлүүсүң та жеңе. Биз сенин ошол жака барышыңа каршы турганбыз. Ач болсоң да тынч жашаганга жетеби? Азып тозуп, өзүңдү да, балдарыңды да кыйнадың. Тиле албай ээлигип жатып акырында эмне болду акыбетиң? Тууган күйдүрүп, душман сүйдүрүп айтат дейт. Капа болсоң өзүң бил та жеңе. Ооба Кара Чач, айткандарың туура. Мен жаңылдым. Чоң жаңылдым. Эми бардыгын кайрадан баштоого кеч. Өтө кеч. Ишенсең, жасаган жоруктарыма азыр уялып турам. Кечиргиле. Мына көрдүңбү та жеңе? Акыры түшүндүң. Өз күнөөңдү мойнуңа алдың. Ошондо мени жаман көрүп, сага жалдырагандан көрө жарылып өлөм деп бултуңдаганың эсиңдеби? Ооба, сен мага боор ачыптырсың. Кыйналып баратсаңар жардам берип турайын деп туура айтыптырсың. Мен аны тескери түшүнүп, теспемен адашыпмын. Кечир. Апам оор үшкүрдү. Суу берчи. Эми көп кайгырба. Ордуна келбейт. Өпкөң кырылдайт, суук аябай алдырыптырсың. Жылуу жат. Мен азыр балдардан айран, көжө берип жиберем. Ысык ичип терде. Ошентип кагылайын Кара Чач. Балдарыңдын күнүн көр. Жакшылыгыңды эки дүйнөгө унутпайм. Эмне мынча жалынат дедим ичимден, кыжырым келип. Дагы бир нерсе айтып жалбарбасын деп алаксыттым. Апа, дагы суу ичесиңби? Менин оюмду биле койгонсуп Лайла эжем да сөзгө аралашты. Болдучу эми, тынч жат. Кара Чач эжем чыгып кетти. Апам анын бар жоктугун байкабады. Эгер мен бир нерсе болсом, балдарды сага тапшырдым, Кара Чач. Сенин жакшылыгыңды, жардамыңды кайтарат. Унутпайт. Бир аз унчукпай калды. Кургаган таңдайын бүлкүлдөтүп, күч менен шилекейин жутту. Тилин бултаңдатып, оозун кыймылдатты. Лайли, суу берчи. Мойну калчылдап, сууну төгүп ичти. Балдарым, ак сүтүмө ыраазы болгула. Менден кетсе кечиргиле. Апаңар жаңылды. Апа, эмне деп жатасың? Көп сүйлөөчү. Тыныбек коркуп жатат. Тыныбек, деди апам, колун мага жылдырып. Бери келчи садагам. Кагылып кетейин. Ал мени өзүнө тартып катуу кучактады. Бети башымдан жыттап, өпкүлөдү. Лайлиге караан. Эриш аркак болгун. Тилин ал. Урушпай ынтымактуу жүргүлө. Сүйлөп баратып адашып кетти. Мыйыгынан жылмайып жан жакка белин карады. Айниса гана эмне үчүн жаныма келбейт? Колу бошобой жатабы?
Айтып кой, тамактын кереги жок. Кеч каламын. Байкуш Айниса, келин болуу ушул аялга бирге келдик эле. Апамдын бул сөздөрү өткөндү ойлонтууга мени мажбурлады. Ал да канча жашта экенимди билбейм, 5теби, 6дабы, айтоор көргөн уккандарымдын кээ бирлери эсте бар. Апам Өзбекстандын Абыскен деген жеринен болот. Мен ал жака апамды ээрчип көп барчумун. Арасы жакын. Ал жакта Калча аттуу тайнем, анын Орозбү деген энеси да боло турган. Экөө бир үйдө жашоочу. Алардын апамдан башка баласы жок эле. Тай адамдар тээ илгери жалпы журтка оор күн түшүп, катуу ачарчылык келген учурда орогун белине кыстарып, жалгыз чапанын желкеге артып, куршап тарапка иш издеп кеткен бойдон кайтпаптыр. Тайнемдердин Өзбекстанда туруктуу жашап калышынын себеби да ушул окуяга байланыштуу. Тайнемдин улуусу 100гө, кичүүсү 80ге чыгып, убадалашкандай дүйнөдөн удаа кайтышты. Элдер аларды кош кемпир деп аташчу. Чынында тааныбагандар энелүү балалууга окшотпой эгиз го дешип ойлошчу. Айтса айтпаса өңдөрү, бойлору, ал түгүл мүнөздөрү да бири-бирине өтө шайкеш келчү. Мүлкүндө такыр тиши жок. Сары набаттан чайга салып, ага нан туурап, жаш балача оозун бултуңдатып мүлжүйт. Эгер шабдалы же өрүк берсең, суусун гана соруп таштайт. Анан чала желген жемишти мага сунуп: "Ме, муну жеп кой. Биздей болуп карып жүрөсүң" дейчү чоң тайнем. Ал ушинткенде козу карындай бырышкан беттерине жылмаюу жүгүрүп, көзүнүн кычыктарынан жаш агып кетчү. Аңгыча бир жагыман кичине тайнем сүйрөп: "Тыныбек экөөбүз теңбиз. Карачы, мага тиш чыгып келатат. Булар мени ушинтип ортого отургузуп алып сүйлөшө берүүдөн тажашпайт. Адам карыганда наристе болуп калат окшойт" дейт апам күлүп. Апам онтоп лайли суу деди. Менин оюм ушундан улам чачылып кетти. Апам жаздыкка башын койгусу келбеди. "Сүйөнүп отурайынчы, арт жагыма бир нерсе койчу." Маңдайымдан сылап апам менден көзүн албады. Көпкө тиктеди, анан: "Эми бар, сыртка чыгып ойно" деди. Эшикте көпкө деле жүргөн жокмун. Лайли эжемдин чаңырган үнүнөн улам чуркап кирдим. Апам жан бериптир. Бар үнүмдү чыгарып, үстүнө жыгылдым. Мына, биз үчүн эң ардактуу, табылгыс, мээримдүү, жан бирге кымбаттуу асыл энебизден түбөлүккө айрылдык. Эми эле менин атымды сыймыктан атап, таттуу сөздөрү менен эркелеткен тил заматта токтоду. Эми эле мени сонуркап, суктанып, бирок ага тойбой, моокуму канбай, ушунчалык сүймөнчүлүк, жан дили менен жылуу караган көздөр жумулду. Эми ал сөздөрдү укпайм. Эми ал көздөрдү көрбөйм. Баары кайрылгыс болуп кетти. Кош бол, сүйүктүү энем. Кош бол, азаптуу энем. Андан кийин эмне болду? Бизди Карачач эжем багып алды. Аныкына суу алып келип, отунун жарып, эптеп өлбөстүн оокатын көрүп жүрдүк. Мен таң заардан туруп, малдарын эшикке алып чыгып, астын тазалайм. Эжем уйду саап, сүт бышырып, бишкек бышат. Андан кийин тамга чыгып кар көрөйбүз. Чоң шашкеде малдарды сугарып, чөп салабыз. Аңгыча күн жылып, түш болот. Колубузга бирден чыпта, капты карматып отунга жөнөтөт. Күндө ушул иштер. Эжемди билбейм, бирок мен минтип жүрүүнү каалабадым. Качкым келди. Бирок каяка? Белгисиз. Арадан бир айча убакыт өттү. Күн жылып, жерлер эрип калган. Мээлүүн жер жүрүп, жаз жышааны жакын калды. Сүйүнбай жездем соко шаймандарын даярдап, жер айдоого кам көрүүдө. Алардын 2 эшеги бар. Ошону кошко саламын, сен жетелейсиң деп эртели кеч айтып калат. Башты ийкеп тим болом. Өзүңө да аштык айдап берем дейт ал. Буга да макулмун. Бирок жүрөгүм дейдейт. Бир жака кетип калууну самайм. Ыңгайлуу учур келсе эле жылт коймокмун. Бир күнү таңга маал ордумдан туруп, эшикке гүл чыгармыш болдум да ошондон ары жөнөдүм. Башарат эжемдикине карай жол тарттым. Өткөндүкү ызалыктарды унутуп салыптырмын. Бир тууганда ылым санайм, үмүттөнөм, аны сагынып көргүм келет. Ээн талаада баратам. Кечке жол жүрүп, күн батаарда жалгыз түп талга жеттим. Алды жагымды карасам, айыл көрүнбөйт. Ушул даракты баш баана кылып түнөп калууну ойлондум. Аябаган зор тал экен. Бутактары тарбайып, чар тарапка жайылган. Анткени менен көп жыл жашап,
карып калган белем, өзөгү чирип арасы адам бата тургандай оңурайып калыптыр. Ошого кирдим. Кеңирип аттым. 2 утум менен тик туруп башымды артка жөлөдүм. Эч нерседен чочубадым, коркподум. Тез эле уйкуга кеттим. Эртеси түшкө маал арал айылына Ризван эненин үйүнө туш келдим. Анда эмнелер болгонун аңгемебиздин баш жагында айттык. Мына эми сай боюнда отурамын. Күн кечтеп калган. Өйдө турдум. Бат-бат басып сайдын орто ченине жеттим. Суулар гиргилт тартып, аркырап агып жатат. Өтө албастыгыма көзүм жетти. Кайра тарттым. Ризван эненикинде түнөп, эртеси Тулгага карай жөнөдүм.